Баягы чындыгында мен мындай жылдыздуу болуп жүрөгүмө Кыздын аракети болбош керек деген түшүнүк бар эле да мендечи. неге мени тандадың деп кызыгып сурасам, Биринчи эле көргөндө жакшы көрүп калгам, мен билип калгам да. Гэмпер деп ошону эркелетип калышыбыз буюрса. Туура эмес кыламбы? Десем аялым да ачыгын айтат. Менден көбүрөөк 2 эсе көп да бул. Романтикага жокмун. Бирок колдон келишинче кээде эркелетип турам. Азыр жакпайт эмес, жакшы эле. Кудай сактасын, ал жөнүндө сөз болгон эмес өмүрдө. Биринчи университеттен көрүшкөнбүз. 3-чү курста традиция золотая серединка, алтын орта окуп атпы. Ошону мен Оштуда окучумун, жубайым Ошкода окуйт эле. Биздин группалаштарыбыз тажикстандык балдар. Анан мунун да группалаштары тажикстандык балдар бири-бири менен классташ болот дагы, через ошолор аркылуу байланышып, Ошкодан да бир группа бар экен, биз менен чогуу барабыз деп атат, кечеге катышабыз деп атат дегенден. Мен группанын старостасы, анан факультеттин как лидери катары билеттерди алып барып. Биринчи жолу көргөндө бою кичинекей, арык, сапсары баланы көргөмдө. Билбейм, ойлогон эмесмин. Кийин ушундай эме турмуш куруп кетебиз депчи. Бирок көзүмө жылуу учураган, жылуу эле көрүнгөн. Карап коем, ал деле карап отурат. Суроо бербейт, бирок сүйлөбөйт. Нары бери сүйлөшүп, наркы берке кылып, анан баягы чындыгында мен мындай жылдыздуу болуп жүрөгүмө жакын болгон да. Бул кызга сунуш бергенде бул кыз Ошконун факультеттер аралык суулар сынагына даярданып жүргөн. Көз караш, мамилеси боюнча эле билдирген да мага. Башкалардан коргоп, эме кылып, көзүм карап, айтканын жасап, бу жака кел десем келип, бар десем барып, ошентип эле билдирген. Анан вообще эле романтик эмесмин да. Жүрөгүмдө кандай сезим болсо, кандай сөздөрүм болсо, ошону эле барып ошондой айтканмын да. Мен сени жакшы көрөм. Кыз жигит бололу, эгер макул болсоң. Анан калганын көрө жатарбыз. Ачык эле. Анан мен ойлонуп көрөйүн деп 1 айдай жүрдү. 1 айдай ошондой жүрүп, анан 1 айдан кийин жооп берген. Мен мындай түшүнүгүм бар эле да. Кыз жигит болуп сүйлөштүңбү, значит жигит кыздын жүрөгүн ээлеш керек болду. Кыздын аракети болбош керек деген түшүнүк бар эле да мендечи. Анан мен көп аракет кылбайт элем да. Бул мага берди, значит болду. Көзүн эмес, мамилебиз жакшы болуп кете берет депчи. Анан көрсө кыздар кийин айтышат эле. Маримдар, сен деле белек бересиңби? Эмне бересиң? Жок десем, жок дейм, насип берип койбойсуң дешет. Бир жолу мындай болгон. Мен Сулаймантоо мырзасына катышкам да, Мирдеш, Ошто. Сахнага чыгып КВМ болуп, ноунейм болуп жүргөндөн кийин анан факультеттен чыгышың керек сен деп эле кыстап чыгарып койду, болду деп. Команданын атынан, Оштонун атынан чыкканмын. Буга айтпай туруп 3 чакыруу бергенмин, келип подружкалар менен отурган, залда каерде отурган билбейм бирок. Аял затын бир аз апаларды мактап, даңазалап келип туруп, анан кийин жашоодо ушундай апа боло турган араңарда бир инсан бар. Аты Каныкей дегенде зал ду этип бакырып кол чаба беришкен да. Ушул кызды жакшы көрөм деп ырсаттар менен ал жаттаган элем, азыр унутуп калдым. Ошентип ошол нерсени сахнада айтканмын да. Эме бүткөндөн кийин анда деле мен орунга элешкен эмесмин. Башка байгелерге бир орто болгом да, бир 12 баланын бир 5-6-чысы болдум ошойт. Кече бүткөндөн кийин анан жолугушуп, паркты көздөй басып кетип атсак, мен өзүмө келе албай атам деген. Сезгем да, жакканчы. Өзүмө келе албай атам деп айткан. Биринчи эле көргөндө жакшы көрүп калгам, мен билип калгам да. Чын мен аракет кылган жокмун эч нерсеге. Бул мага эме сөз айтпаса деле мен мага баары бир болчу да. Чын аракет кылбайт элем да, себеби ал мага көңүл коюп эме кылбай атса, мен кантип ага өзүм жабышым, туурабы? Ар 2 күндө сөз жолугушат болчубуз. Жолугушуп эле сүйлөшүп отурат элек. Айланып көп басчубуз. Ушул Токтогул парктан Акбурага чейин, Навай паркка чейин ошо Акбуранын бою ошол кезде биздики эле болуп калган да. Ушул жерде ары бери басып эле күн өткөн.
көп жолугушчубуз. Анан жашоодо ар бир нерселер сүйлөшүбүз. Ошентип жүрүп мага көңүл койгон да. Кийин анан сиздин жашоого болгон көз карашыңыз башка. Анан мени сыйлайсыз, анан жөнөкөйсүз деп ошентип айтып калат. Өтө эпчил. Бир ишти баштаса аягына чыгарган. Ошентип эле элестеткем. Бир жалкоо эмес да такыр ошондо эле байкалган. Кийин өзү мага сөз айтып баштаганда макул болгом. Кичине жүргөнбүз, тааныш болуп кичине жүргөнбүз. Анан биздин университетке келе берчиле. Анан сүйлөшүп баштаган. Жакындан билип, сүйлөшүп, мен ойлогондой эле чыккан. Кыз жигит болуп эле кезибизде бир курбу кызы турмушка чыгат дагы бул ЗАГСына кетет күндүзү. А биз команда менен айланып Токтогул паркка чыгабыз. Анан команда менен даярданып Токтогул парктан кечирээк чыксам, булардын группасы келди баягы тойдогу. Аккордеон бака-шака 2 жаш кетип атат, аркасында 2ден 3дөн 4дөн кыз жигиттер бакырып басып кетип атат. Бул бир жигитке жанаша басып кетип атыптыр. Колунда мороженое, шоколаддуу бирдемке бар. Ясна ошо бала алып берген. Анан алдыдан чыгып келип эле баягы бир башкача болуп кеткем да. Айланыш сонунго, той жакшы болуп атабы? Мейли, айлана бергиле. Башка сөз айта алган эмесмин да. Дүппет биоман машинасына отурдук, кеткенбиз. Мындай ошондой болгон ооба. 10 мүнөт өтпөй эле чалды. Каяктасыз? Мен кеттим, эмне болду? Мен сиз менен кетейин. Тоюңа барбайсыңбы? Жок, тойдун кызыгы деле жок, барбайм. Хорошо деп анан кайра барып салып алып, тоюна барбай койгон да. Анан үйүнө апарып жеткирип койгом. Ошондо тойдон дагы мени тандады бул деп көңүлүм дагы да жылыган да ошондочу. Ушундай сапаттарны бааладым. Аябай токтоо болгону мага жаккан биринчи эле. Анан сөзүндө турат, сөзүндө турчу. Калп айтпаганы жагат эле биринчи эле. Калп айтпайт эле эч. Анан дайыма менин көңүлүм карап турчу. 2,5 жыл кыз жигит болуп экөөбүз сүйлөшүп жүргөнбүз, ошол боюнча 2 айдан кийин сүйлөшүп баштаганбыз да. Анан 2,5 жыл жалаң менин көңүлүм карап жүрдү да. Ошончо убакытчы. Азыр биринчиден үй бүлөдө эң мыкты кожойке. Үй жумуштары, үйгө барсам тамак даяр, кийимдерим даяр, бала чаканын үстү башы таза. Чоңум уже 1 класста окуйт. Сабактары жардам бергени, балдарды мындай бир эме кылып. Эми биринчи тарбия ападан деп коет го. Кудайга шүгүр, бала чакама жакшы тарбия берип келет. Анан экинчиден менин чыгармачылыгыма жакшы колдоо көрсөтөт. Мындай жолтоо болбойт да. Себеби билет, мен ошо чыгармачылыкты өтө жакшы көрөм. Чыгармачылыктан мен үй бүлөнүн багышымды билет. Ошондуктан колдоо көрсөтүп турат ар дайым. Аябай кысканчак болчу. Ошол эле кезде. Кысканчак эле баарына ошол кезде жагат экен да, эми кысканса, значит мени жакшы көрөт, өлө жакшы көрөт депчи. Көк бетрак. Кылбайм дегенде, мынаны мындай кылып коюш керек, кылбайм дегенде кылбайм деп тура берет да. Катуу айтып көрөм, урушуп да көрөм. Айла жок, анан секин алдашка туура келет. Алдап, бирок ошол нерсени кылдырам. Мен мындан өткөнгө кеттим да. Жагып, кийин Турмуш курасың. Турмуш курдук. Турмуш кургандан кийин турмуш башка. Кыз жигит болгон кез башка да. Азыр кызганганы жакпай калды ошол эле. Баягы кыз жигит болуп жүргөндөй эмес да. Өзү мен кызгануум мунукунан жогору. Ошончо дагы баягы мен жумуш боюнча эми көп бешикте жүрөм да. Элдер менен баарлашам, башка кылам. Анан түндө кээде анча-мынча да эми ачы СМСтер келип калат. Анча-мынча чалуулар болуп калат. Ошол убакытта анан бир аз туура эмес сөздөр өтүп баштайт. Мен деле үйдө кээде телефон чукуп, эми үйдөн чыкпайт. Бала чакадан бошобойт, башка болот. Ошончо да телефондорун чукуп бир шара текшерип турам.
бир эле сапаты жакшы эмес. Кечигип келет эле. Дайыма. Кыз жигит болгон кезде өзү жигит күтөт го кызды. А биз тескеринче мен күтөт элем да. Жолчу жерге мен барып алат элем. Муну күтүп ары бери карап келип калат экен деп көйлөк ушундай болгон да. Анан көбүнчө эле үйгө кел дейт элем ошо. Үйдүн астында күтүп тур деп. Ошо кечиккен эмеси дагы деле калбады. Дайыма эме күттүрөт. Мен эмес, менен башкасын деле күттүрөт да, башка жумуш боюнча деле күттүргөн сапаты бар бунун. Кечирим сурабайбыз ачыгындачы. Кечирип кой, мындай болуп калды дегендей. Жок, андай нерсе жок бизде. Айттык го, көк бетпиз депчи. Эми аялым мага андай эме кыла элек, албетте минус кыла элек, бирок минус кылса эми кечирим сураса керек. Мен көп эле катуу айтып алам, башкага болам, бирок ошентсе дагы барып кечирим сураган эмесмин да. Кечирим сураганда мен башка нерсе менен көрсөтүп коем, мисалы. Жакшы мамиле кылып, кичине эркелетип коюп, ушинтип коюш мүмкүн. Мен эң эле жакын апам, сиңдим. Экөөнү айтам, болду. Өзүмчө отурганда ыйлап чыгара алам. Азыр эми катып күттүм, ыйлабай деле калдым го. Кымбат баалуу нерсени алып берсем деле, эгер мен мунун оюндагыдай туура жолдо жакшы жүрбөсөм, көңүл көтөрүлбөйт. Мен жумушка барышым керек, келишим керек, бала чакам көңүлүн алышым керек, ошо менен кошо аялым көңүлүн алыш керек. Бала чакам эркелетип атып эле, анан ойноп, наркы-берке кылып атып эле, ошентип бир аз күлдүрө коюп, ошентип кичине күлдүрүп алсам болду, ошо менен көңүл көтөрүлүп кетет. Тарынат тултукчу. Ошондо сахнада ана клоундук эме ойнойт да. Бала чакам күлдүрүшүм керек да. Ошо жараша буга да тийишип, сыртка чыгып кетем биринчи эле. Мен үйдө жиним келди, үйдө отура албайм да. Тар сыртка чыгып кетем. Айланып 1-2 саат, 3-4 саат. Анан өзүмө келип анан барам да. Көбүнчө эле мен маанайым боюнча. Мен маанайым өтө эме назик, көңүлүм назик. Бир эле сөзүнө көңүлүм чөгүп отуруп калам. Жөн эле отуруп калам. Этиятта мамиле кылып эме кылбаса, дароо эле көңүлүм чөгүп бар жок тарса жок жерден эле уруш чыгарып бериши мүмкүн да. Мына жумушту мынтип койбопсуң десе деле мен ошол жерде эме болуп кетем. Көтөрүлүп бурушу бериши мүмкүн. Бунун курсагы ачып жүрбөш керек ошол. Курсагы ачып болдубу? Бунун маанайы жок. Бардыгы маанайын өлтүрөт да. Ошо курсагын дайыма токко кармаганга аракет кылам. 5-курс ошо бүтөр кезибизде турмуш куралы деп сунуш киргизген мага. Анан мен өзүм окууну бүтүп иштей турган оюм бар эле. Иштеп үйдөгүлөргө жардам берем деп. Бирок бул болбой эле, мен өзүм турмуш курабыз, чогуу иштейбиз, чогуу бутка турабыз. Ушинтип эле анан Мен эми акылы менен же жүрөгүм менен сүйдүм деп айта албайм да. Мен бирок чындыгында ушул кызды жакшы көргөм. Мен келечекте жашоомду ушул кыздан башкасы менен мен өзүм көрө алган эмесмин да. Ошол кыз менен сүйлөшүп, ушуга баш кошом деп максат койгом. Ушул кызга максатыма жеттим, Кудай буйруп. макул болгон, үйгө жүчү жөнөткөн. Жүчү жөнөтүп эле анан той менен тойубуз болуп турмуш куруп койгонбуз. Сүйүшүп турмуш курган менен таанышып, кийин сүйүшүп кетебиз да деген башка болсо керек деп ойлойм. Себеби сүйүшүп турмуш курсаң, кийин урушасыңбы, кандай ситуация болбосун, кайра эле бири-бириңди жакшы көрүп, бири-бириң менен табышып кете бересиң да оңой эле. Мындай эле таанышып турмуш кургандары билбейм, түшүнө албайм. Кандай жашап кетишет депчи. Сүйүшпөй туруп баш кошкондор эми көбүнчө айтып коет, баягы никеден кийин сүйүү пайда болот деп коет. Бирок ошентсе дагы эми жакшы көрбөгөн адамың менен ушу бир өмүр жашаш адам баласына кыйын да. Анан бир аз ортодо сүйүү, бир жылуу мамиле болсо, көз караш, жакшы жака көз караш пайда болот дегендей ой пикирлер жаралат, пландар жаралат.
Мен жакшы көргөн адамыңдын жанында мындай болгуң келе берет го. Ооба, ошого жашоодо сүйүү менимче сөзсүз керек да. Жашоонун маңыздуу жана кызыктуу болушуна сүйүү бир аз түрткү берет. Эмнесин бир нерсесин жакшы көрдүм деп айтпайм. Мамилеси биринчи эле очередте мамилеси жаккан. Аны сыйлап турганы аябай жакшы. Сыйлап турса, демек кийинки өмүр бою да сыйлап өтөт деп эле биринчи эле ой ошол келген. Сыйлап өткөн жакшы эмеспи туура? Сүйүп анан кийин же урушуп мушташып өткөндөн көрө сыйлап өткөн жакшы да. Кийин деле ошентип өтөт деп элестеткем да. Мен эми жакшы күйөө бала болдум деп айта албайм го. Аны эми кайын журттун көз карашы менен карап көрүш керек да. Анан эртемен турмай кыйын болгон. Эртемен аларда келиндер ошондой экен. Эртемен туруп ушулар баары чыгат. Анан бирөөсү чыкпай калса, тем более жаңы келин болгондо бир чыгып шыпырбай калса сөз кылышат экен. Эртемен туруп шыпырып, шыпырып. Бир ай чыдаган. Жок, бунун жумушу бул жакта болуп калды да. Бул жакта болуп калды. Сөз кесишибиз керек болду да. Бул келинди мен да келем да. Жакшы эле келин болду. Эми бул пешенесинде бир кайната кайненин кызматын кылган жок да. Азыр пока что только эле менин кызматым кылып жүрөт. Ошондуктан мен үчүн азыр жакшы эле келин. Тамакты дандуу жасайм. Мен эмне тамак жасасам баарын дандуу деп. Үйгө барып алат болчумун шашыпчы. Жумуш бүткөндөн кийин. Анан кээде эми баягы бала чака менен болуп калат, дегендей болуп калат. Бул көпчүлүк убакта тамак даяр болот. Кээ бирки учурларда баягы тамак жок болуп калган кез болот да. Анан ошолорду баштан өткөргөнчү мен азыр жумуштан чыккандан кийин жазам. Тамак барбы? Ашты аябай жакшы көрөт. Мен демдеген ашты сүйүнүп жейт да. Чайхананын ашынан да сенин ашың сонун болот да деп. Сөзсүз тамагын ооз дейм. Себеп атайы тамагын арнап мындай даярдап олтурса барып жок жебейм, токмун деп жатып алсаң, эми аялдын көңүлүнө катуу тиет, аны билесиң да. Ошого жок дегенде бир аз курсагым ток болсо да жеп болду, тойдум деп, сонун болтур деп коем болду. Мен чындыгында азыр деле могу ушул жака келатып салонго кирип чыгалы, кичине бет башымды каратып алайын дегенде эле айттым. Батташтырып, шатташтырып көп боенбо. Кылсаң кичине легкий кыл. Мен жаман көрөм көп боенгонду. Аны өзү билет. Той топурга баратканда же бирден кылып атканда сөз бир аз легкий эме кылат. Анан өтө деле баягындай жасамайт. Анан көп боенгондорду мен эч убакта айтпайм да. Мактабайм. Билем да, мен кызганат же жүрөгүнө катуу тиет. Боенуп жакшынакай болуп турса деле унчукпай эле коем да, мындайча мактабайм. Болуп турат андай нерселер. Керексиз нерселерди көп эле коротом. Ишинде айтса айтып калгандыр, бирок бетим айта элек. Сен мынтип иштетесиң го, эмнеге деп айта элек. Коротуш керек. Баягы сураган акчасыны бере бербейм чындыгындачы. Акчаны абайлап иштет. Акча табыш жашоодо кыйын. Мен таптым дебейм. Тапкан акча биздики. Бирок ушуну эми бир буюм үйгө бирдемке алайын десе, хорошо. Каалаган нерсесин алабыз. Мисалы, стиралка же газ печка бирдемке болсо, өзүмө ээрчитип алып барып, мына жакшыбы деп тандап алабыз. Анан өзүнүн кийимине же бир ат рупасына же бирдемкеге ушундай акча сурап калганда азыраак берип турам. Көп колу иштетчүмүн да. Чем аялыма караганда мен өзүмө тыйын көп куротчумун. Себеп мен жумушума байланыштуу ошол. Өзү айтып турат да, мына эртең мына кийимди мынаны даярдап кой депчи. Эгер айтпай калган болсо, даяр болбой калат да. Мен даярдабай калам. Анан мага айтат, сен мен айтпасам деле өзүң карап даярдап кое бер деп көп эле айтат. Барам десе каалаган убакта эле мен жүрүп берем, эч запрет койбойм. Бирок кыштын күнү запрет коем. Себеп аяк суук да. Бала чаканы ортуп аласың, кой, жүрүп бер, эртең жайда барып жүрүп келе бересиң деп. Мурдакындай назик эмессиң. Катып баратасың баягындай. Сөз эле өтпөй, мынтип баратасың деген сөздөр болот. Эми экинчи аял алууга негизи максатым жок. Оюмда жок. Себеп мен ушу бир аялды эптеп алсам, бул бир аял эми менин аманатым да.
аманатка кыянат кылбай эртең менен ал жакта жакшы жооп беришиң керек. Ушу бир аялдан жакшы бала чака төрөлүш керек. Ушул бир аялдан төрөлгөн бала чака келечекте бир ордун тапкан жакшы акыл эстүү балдар чоңоюш керек. Кудай сактасын, ал жөнүндө сөз болгон эмес өмүрдө. Случайно айтып калсабы? Случайно айтып калса, билбейм кандай колдоп коем. Адамга билбейм, эми экинчи сүйүү келеби келбейби. Лично мага келелек да. То есть келген эмес. Ошондуктан эми Кудай сактасын, ушу бир аялды сүйүп, ушул аял менен эле жашаганым артык. Анан экинчиден башка аял алсаң, биринчиден аялың жүрөгү ооруйт. Бала чакаң жүрөгү ооруйт. Атам бизди таштап башка үйлөндү деп. Анан аялыңдын өзүңдүн туугандарыңа дагы, өзүнүн ата энесине, туугандарына дагы бир аз баркы кетет. Ушул жакшы болгондо, бул экинчи аял албайт эле. Мен билем да жок экенин. Эч ким эмес жүрбөгөн да билем. Жок. Мен өзүмө ишенем да, мени гана жакшы көрүшүн. Тура эле айттым да. Тескерисинче менин көңүлүм көтөрсүн дейм. Тура эмес кыламбы? Тура. Бир нерселер жасап, сюрприздер жасап, андай кылбайм. Өзүм манайым жакшы болуп, жакшы сүйлөп, үйдү таза кармап, тазалыкка өтө жакын. Таптаза болуп турса, бул маанайы көтөрүлө калат өзү эле. Романтикага жокмун. Бирок колдон келишинче кээде эркелетип турам. Эми аялдын оюна койсоң, эркек ушу аялдын көзүнө эле караш керек. Бар жокту таштап коюп, ушуну эркелетип, мойнуна көтөрүп, каалаган жагын алып барып, каалаган нерсени алып берип, только ушунун жанынан чыкпай жүрүш керек да. А бирок тиричилик деген бар. Бардык нерсе калып кетет. Ошондуктан жакты дагы, биякты дагы мүмкүн болсо мындай ортолукка алып келип бирдей алып кеткен жакшы. Бирок мен өтө эле романтик эмесмин. Башында бунун жумушуна мен көнбөй кыйналып жүргөм, турмуш кургандан кийин. Канча 1-2 жыл, почти 2-3 жыл кыйналдым да. Койчу бул жумушуңду таштачы, башка эле жумуш тап. Эртең менен кетип, кечине келе турган жумуш тапчы, мен чыдабай баратам деп көп эле айткам. Анан акыры көнүшкө туура келет экен. Тапкандан ушул болсо, тамадачылыкка башта киришип аткан кезде, көз турмуш курган кезде. Анан тамашоочу болчу, анан тамашоого барат, Бишкекке барат, келет. Даярдык, анан мына түнү жок болот. Көнбөй көндүм акыры. Көп эми кээде айтып калат, мага акчаңыздын деле кереги жок. Мага байлыктын деле кереги жок. Ошо жаныбызда сиз тынч эсен-аман, ушу биз менен чогуу болсоңуз болду дейт да. Жумуштан бошогондо ошо мен үйдө көбүрөөк болсом, ошол жетет. Мындан көрө койчу болбойсуң, койчу болсоң экөөбүз чогуу жүрмөкпүз жайлоодо, кой кайтарып, чогуу жүрмөкпүз депчи. Кийин бара-бара балдар төрөлүп, балдар чоңоюп, көнүп баштадым өзүм да. Азыр үйдө отуруп калсам, наоборот, сыгылып кетем өзүм. Жумушуң жокпу бүгүн депчи. Неге мени тандадың деп кызыгып сурасам, сиздин жашоого болгон көз карашыңыз башка, анан мени сыйлайсыз, анан жөнөкөйсүз деп ошентип айтып калат.